Bismillahirrahmanirrahim. Mээримдүү жана боорукер Алла Тааласын баштаймын. 18 миң ааламды жараткан улуу Алла Таалага чексиз мактоолор болсун. Андан кийин пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга саламдар жана салаваттар болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Урматтуу момун мусулман бир туугандар, баарыңыздардын кармап аткан орозоңуздар кабыл болсун. Кудай Таала ушул күндөрдү Рамазан айын биз үчүн берекелүү болгон болсун. Албетте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошо бир хадисинде силер көбүрөөк Куран окугула, Курандын ар бир тамгасына ондон сооп берилет деген экен. Алиф лам мим бул бир тамга эмес. Алиф өзүнчө бир тамга, мим өзүнчө бир тамга, нун өзүнчө бир тамга дегендей, биз көбүрөөк Куран окуп, айрыкча ушул Рамазан айы бул Куран айы болгондуктан Куранга көбүрөөк өңүлүшүбүз керек экен. Биздин ушул Кыргызстандагы Куран жаттап көптөгөн элге жагымдуу бир жакшы иштерди, талабаларды тарбиялап чыгарып аткан устаздарды таанытуу долбоорунун бүгүнкү кезектеги биздин мейманыбыз, студияга келген мейманыбыз менен тааныштырып өтөйүн. Биздин бүгүнкү коногубуз Ала Тоо медресесинин ага окутуучусу Бекмуратов Рахматулла Карекебиз. Кош келипсиз, устаз, биздин студияга. Албетте сиздин дагы бүгүнкү ошол Рамазан айыңыз берекелүү болсун, туткан орозолоруңуздар кабыл болсун. Эми ошол биздин кыскача негизги максатыбыз ошол сиздердин кылып аткан ишмердүүлүгүңүздөрдү элге таанытып, максатында бул иштерди уюштуруп атабыз. Ошол себептен сиз өзүңүз жөнүндө бир кыскача таанытып өтсөңүз. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Men adım Rahmatullah, atamdan adı Ömer Ali, çoğun atamdan adı Bekmurat. 80-ci yılı Azırkı Fergana Oblası'nda törüldüm. Azırkı günde 13 yıldan beri Ala Too medresesinde Kur'an'dan sağlık veriyoruz. Үй бүлөлүү сөз, Üç kızdan atasımın. Машалла. Эми Кареке, сизге дагы ушул эң алгачкы билимди каяктан алгансыз? Кимден Куран жаттадыңыз эле ошол устаздарыңыз жөнүндө бир токтолуп өтсөңүз. Алгачкы билим эми алфавиттен башлай турган болсок, ар бир биздин үй бүлө бираз Куран окуган үй бүлө болгонуна байланыштуу баштапкы кыска сүрөлөрдү атамдан үйрөнгөнмүн. Эң алгачкы ошол доордо мектептен мурда. Анан кийин ата баласы чоңоюп Куран жаттоону максат кылгандан кийин ата ана бир устаз таап ошонун өзүнүн адисине колуна берсем деген ой пикир бар жок деле болот. Азыркы күндө университет сыяктуу. Ошол учурда устаз тандап азыркы Андижан областындагы Андижандагы улуу устаздардын бири Абдулбакы Кареке деген рахимахуллах ошол устаздын алдына алып барып тапшырган. Андижандагы ал устаз ошол учурда Андижан медресесин, эми Андижан ошол учурда азыркы тил менен салыштырсак көрөрмандар, карекелер жакшыраак билет. Ошол доордун Орто Азиядагы Айман Суэйти болгон. Ушунчалык Кур'анга таалим жаатында көп кызмат кылып, Кур'ан үчүн өзүнүн курбандыкка, таалим үчүн курбандыкка чалган инсандардын катарында болгон. Эми Кареке, эми элдин баары эле баягы кыйынчылык жашоодо өткөргөн сыяктуу, сиздин талабачылык мезгилде мындай бир эсте калган, бир кыйналган күндөр болсо керек. Ошол убакта балким сиздин деле балалык кезиңиз илгерки ошол бир чоң бир держава, советтик доор өткөн, ошого бир туш келген учурлар болуп калса, ошол жөнүндө бир кыскача айтып өтсөңүз. Биздин доор ошо Советтик Союз кулаган учурга доор келген. Теге эле окуучулук доордо эмес, элдин бардыгында эле кыйынчылык болгон ал учурдачы. Албетте. Болгондо да ошо Куран жаттаймын деген, ошол Куран жаттоо үчүн барган окуучуларга адамда көбүрөөк кыйынчылык болгон. Ал учурда эң негизги нерсе бир материалдык жактан айта турган болсок, ундун тартыс, ун жок болгон, нан жок болгон. Ушунчалык эми бир кыска бир канча очерет нанга очерет турат элек. Эң кыска кылып айтканда ошол нан проблема, нан көйгөй өтө биз үчүн кыйын болгон. Бирок окуу маселесине келе турган болсок, эми жаш учурубуз болгон. Жаш учурда, жаштык учурда бир сооп, ажыр деген нерсе түшүнчө болбогон. Жалаң эле жаш баланы окутуу методикасында бир материалдык жакка көңүл бурулат да, сооп экен десе бул маанавий жак болгонуна байланыштуу биздин эсибизге ал келбеген, ал сооп, ажыр,
bo'ladi degan. O'shaning uchun biz o'quv uchurunda ko'proq ma'naviy jakka shu ozmoz o'yin bo'lib, anan keyin birdamga belekler berib, o'shanda uchurlar bilan biz Qur'onni jattoo uchuri, jattab qarmab qoluv biz uchun qiyinchilik o'shol uchurdan boshlab o'limgacha devlet men esepteyim. Ani jattash kerak, jattagandan keyin takror, ani murojaat qaytalab turish kerak. Ang sezim jash o'tgandan keyin o'y fikir odam to'lgandan keyin amal quluv boshtalatda, anan keyin Qur'onni kunna vazifa siyaqtu nafl ibodat. Vazifa degan nafl ibodat deyman. Boshqacha nafl ibodat qatori kununda man qara al khamsa la yansa deganday kim 5 bor o'qiy turgan bo'lsa unutmaydi degan bir vazifa menen ömürdün ayağına çeyin qarmab qoluv o'ta qiyin masala. O'shol bor jalpisidan aytganda Qur'onni jattab, ani qarmab qolib, amal quluv bu qisqa möhnetli qiyinchilik emas, ömürdün ayağına çeyin bir javobgarchilikli amanat narsa. To'g'ri aytasiz, payg'ambarimiz o'zining hadisida aytadi-ku, Qur'onni bekam qarmab qoluv bu o'ta og'ir. Bu baylanib turgan tö jibinden chechilib qochib ketgan siyaqtu, Qur'on dag'ın bat esden unutulib qoladi degandey. Siz aytganda balkim ömürün ayağına çeyin bir büyük bir vazifa ekan. O'shal vaqtda ustoz siz de ayta ketsangiz, jash kezingizde qanday jarışlara katıştınız? Qanday bir Qur'onning sharafati bilan keyingi vaqtlarda da qaysi jaqlarga barib, balkim qalыстык emelerge katışıp qaldınız o'sha jönde? Biz o'shal birinchi başlapqı Abdulbaqi qaraka rahimahullahdan Qur'onni jattab bitirganimizdan keyin, anan keyin baldardan Allah'ın buyruğu menen bizden dini başkarmalar arqılı biz Livan memleketiga o'quvga bardım. 2001-yillar o'shal yerda Jinan universitetida shariat fakultetinde o'qidim. O'shal uchurda Lajnatul Qur'anil Karim degan Qur'on jattatuv borbordan sirtdan o'qib boshladim. O'shal yerda endi biz bu jaqdan barganimizda baylanishdi, shunchalik biz Andijonda Qur'onni bayag'inday takror qilib qaytala degan narsani ko'p ustozimizdan bizga qo'ygan talabına baylanışlı tiyaqa bargandan keyin biz uchun jattoo qaytaloo jo'nakayli bo'lib qoldi, biroq tajvid ilimlerinden biraz aqsadik. Tajvidimizni o'sha Qur'on jattatuv borborunda turaladik. Al yerda dunyoga belgili o'sha Ziyadul Hajj, Xolid Baraka, Jamal Vant degan ustozlar bor. O'sha Qur'on jarishlarida, dunyolik Qur'on jarishlarida jurilik qilib yurgan kishilar doim kebirlari o'tib ketdi rahimahumulloh. O'shalarda qo'rnda Qur'onni jattab yurib, anan o'shandan o'shal uchurda rasmiy Jinan universitetida shariat fakultetinde ta'lim aldım. Emi qari qayta ketsangiz, ilgerki Qur'on jattoo metodu menen azırkman sizler talabalarda çıkarıp atasızlar. Oşonun ayırmaçılığı, özgöçülüktörü qanday? Negizinen o'sha Qur'on jattoo dunyosi alam degani. Negizile Qur'on jattoo degen emne? Oşonda hükümdörü qanday? Qur'on jattoo degani o'zi qisqacha qilib tushuntirib bera turgan bo'lsa, amaliyatu idxolin nafs ila zakiratil amiqa deganda, nafsul Qur'ani ila zakiratil amiqa degani bu Qur'on tekstlerini chuqur meyga joylashtiruv degani. Bunun emi Qur'on jattaymin degan insonga o'zining bir rukunlari bor. Birinchidan qalov bo'lish kerak. Har bir balada qalosi, o'shaning uchun kabi ustozlar aytadi, ne uchun Qur'onni balama jattatmadingiz desa, balam qalov jattat deb. O'shaning uchun men majbur qilaverdim. Birinchi qalov. Ikkinchisi at-tadarru ilalloh, Qur'onga jattooda duo qilib, Xudoga jalbaru. Uchinchisi at-tarkiz deb qo'y, diqqatlik menen har bir savoqqa ko'ngil burib jattoo. To'rtinchisi eng negizgi narsalardan at-takror, o'sha jattagandan keyin o'shal yerda va sanaq degan narsa bor. Tasbih menen o'tkazuv. Beshinchisi al-muroja'a, jattagan narsasini kunimlik vazifa qilib, nafl amal siyaqtu o'zini vazifa qilib qaytalab saqlab qoluv. Muroja'a deb qo'yadi. O'sha negizida Qur'on jattalib, saqtalib turadi. Anan qarik o'shal ijaza, hozirgi vaqtda ham ijaza bo'lib o'tmaydi. Ko'pdegan o'sha ijazalarda alınadi, turli silsilaмен kelgan emelerdi. O'sha ijaza degan ilgari uqqan emas bizda bu narsanchi. O'rta Asiyoga qaysi vaqtlarda kelgan, O'rta Asiyo yo'q bo'lgan buga cheyin. To'g'ri, ijoza degan narsa hozirgi uchurda biz uchun yangilik bo'lib o'tadi, biroq ilgari bizda bo'lgan, O'rta Asiyoda bo'lgan. O'shal ustozimizdan Abdulbaqi qarakaning ustozi rahimahullohdan atasi Ro'zi qori degan bo'lgan. O'shal kishi Makka shahrina borib Abdulloh degan qarakadan ustozdan 7 qiroat jo'nunda Shotibiya tariqasi jo'nunda. Shotibiya
oşo tertibi boyunca ijaza alıp kelgen. Men al ijazasını özüm körüp okup tanışıp çıktım. Kıskaça kılıp aytkanda al ijazanın tarihi 1905 yılga barıp toktolat. Bolgonda da oşol uçurdagı azırgı bizdin acılar barıp turgan yerlerde oşol jatakanalarda jatıp ijaza algan eken al kişiçi. Oşol jerde жазылып turat. Oşo gezlerde. Oşol gezde oşo 1905 yıldары Jeti Kıra jönünde oşo birinçilerden bolup ijaza alıp kelgen. Бирок эми азыркы убактагы ижазалар кандай эми ошо эми аркылуу эле келатат да. İjazanın tertibi bir değil. Bирок bizge jetip kelgendigi bulaktarda bizge kolubuzga тийгендиги азыр бар көрүp жүргөнүбүз ошо 1905 yıl 19 кылымдын баштарына барып такалат экен. Демек биздин Орто Азияда илгертеден эле болгон. Ооба, биздин ортодо биз кийин уга баштадык бул жөнүндө. Bir door токтоо болгон, советтик учуру болгон, анан кийин бул нерсе эми жанданып баратат. Эми карик айта кетсеңиз, учурда сиз ошо Ала Тоо медресесинде сабак берип атасыз, канча шакиртиңиз бар? Буга чейин чыккан шакирттериңизден мисалы үчүн жакшы бир ийгиликтерди көрсөткөн шакирттер болдубу ошо жөнүндө? Ала Тоо медресесинен биз ушул жылга чейин бир 50ден ашык шакирт чыгардык. Карылар, Кур'ан жаттаган, кээ бирөөлөрү сыртка чыгып ошо 3-местен алгандар бар, дүйнөлүк Кур'ан жарыштарда. Кээ бирөөлөрү ушул ички Кур'ан жарыштарында кадимгидей эле болуп аткан, өтүп аткан Кур'ан жарышына кадимги эле көрүнүш алат. Анан ошол эле учурда бүткөн жигиттерибиз, каракелерибиз ошо барка бир светтик окуу жайларга, ар кандай бир тармакта өзүнүн жолун, кесибин тандап иш жүрүп атат. Светтик окуу жайларда дагы Куранды жаттап иш эме кылып аткандар бар, Светтик окуу жайларда Куранды жаттап ошол жакта иштеп, себеби ал жака дагы кирип өзүнүн жумушуну, өзүнүн ордун ошо тарбия жаатынан мемесине жакшы бир сыпаттарды көрсөтүп, ал жерде деле ийгиликке жетишкендери кем эмес. Алла разы болсун. Эми устаз, айта кетсеңиз, Куран жаттаган азыркы убактагы студенттерге, талабаларга кандай бир кеп кеңеш берет элеңиз? Бул кеп кеңеш талабаларга өзүмө деле, себеби мен ошол чөйрөнүн бир бөлүгү, ошол чөйрөнүн адам болгонуна байланыштуу. Биринчи негизде өтүп кеткен же болбосо тирүү устаздардын акына күнүнө дуа кылуу. Алар ошол устаздарга. Алар ошол учурда вактын аябай күндө бизден кабар алып, бизди жоктоп, сабагыбызды текшерип турду. Эми биз аларды күнүбүздө дуабызда жоктоп турушубуз керек. Экинчи нерсе, өзүмө тиешелүү нерсе, өзүмдүн жаатым ошол тармакта жүргөн инсандарга Куран тармагында жаатында бир тиш доктор же болбосо көз врач очки тагып алса, аны бирөө сен көз врач болуп, көз доктор болуп очки тагып алсың деп неметпейт. Тиш доктор деле ошол сыяктуу. Сен тиш доктор боло туруп, эмне үчүн тишиң момундай деп ага туура эмес көз карашта бир карабайт. Бирок Кур'ан жаттап туруп, ага Кур'ан менен жашабай, ага амал кылбай турган болсок, бизге болгон көз караш, түшүнүк башкача болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн Кур'ан жаттаган өзүмө, өзүм сыяктуу кесиптештериме, талабаларга, шагирттерге Кур'ан менен тирүү Кур'ан болуусун Кудайдан сурап, ошого бекем амал кылуусун насаатым. Кеңеш берет элеңиз, Алла разы болсун. Эми кареке сизден бир кыскача бир-эки аят уксак. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين
الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Allah razı olsun. Урматтуу Карыке. Кудай Таала сиздин илимиңизге ар дайым илим кошсун. Үнүңүз өчпөй ушундай бир жакшы шакирттерди тарбиялап, жашооңузда бир берекелүү жашоодо өткөрүңүз. Урматтуу биздин көрөрмандар, албетте баарыңыздарга дагы бир жолу Рамазан айынын берекелүү болушунга тилеп өтөбүз. Ошол эле убакта Хасан эль-Басри өзүнүн сөзүндө айткан экен, Курандан дагы улуу байлык болбогондой эле андан куру калуудан дагы өткөн жакырчылык жок деп. Ошосуңарындай келиңиздер, баарыбыз Куран үйрөнүп бир бай адамга айланалы. Курандан куру калып, куру жалак калып, бир кедей, ушундай бир жан дүйнөсү тар адамга айланып калуудан алыс туралы. Баарыңыздардын дагы да болсо кармаган оразаңыздар кабыл болсун. Кудай Таала өмүрүңүздөргө береке берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.